Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы, эфирде Улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Бүгүнкү уктурууда Улуттук банк тарабынан алгачкы жолу сатыкка чыгарылган алтын куймалары жөнүндө айтып беребиз. Биз менен бирге калыңыздар. 7000 жылдар бою адамзатка кызмат кылган валюта, долларга карата 37 жолу өскөн валюта. Дал ушул валюта чексиз басылып чыгарылбайт. Алтын сиздин кирешеңиздин өлчөмү. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын биринчи алтын эмиссиясы. Салмагы 1 граммдан 100 граммга чейинки жогорку сынамдагы алтын куймалары. Бул Кыргызстандын рыногундагы жаңы банктык продукт. Бардык мезгилдин инвестициясы. Өткөн жумада Улуттук банк афинаждалып алтындан даярдалган куймаларды сатыкка чыгарды. Алтын куймалар келечекке ишенимдүү финансылык салым катары инвестициялануучу банктык жаңы продукт болуп саналат. 4-9 сапатындагы алтын куймалар 1, 2, 5, 10 жана 31 граммда өлчөнгөн. Эң салмактуусу 100 грамм 235 миң сом. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу чыгып жаткан бул долбоордун максаты жана өзгөчөлүгү туурасында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов: Биз бул кадамга жетүү үчүн көп жумуштарды жасадык. Акыркы чечим кабыл алынардан мурда Улуттук банктын эксперттери тийиштүү эсептөөлөрдү жүргүзүп, ал эми президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарынын колдосуу менен салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, өлчөндөн алтын куймалары кошумча нарк салыктан бошотулат. Өлчөнгөн куймаларды чыгаруу менен Улуттук банк бир катар максаттарды көздөйт. Эң биринчи кезекте калк үчүн келечекте ишенимдүү финансылык салам катары инвестициялануучу банктын жаңы продукт сунуштайт. Анын негизинде биз аманаттардын жаңы инструменттерин, жаңа өлкөнүн калкы менен ишканаларын инвестициялоонун рыногун түздүк. Бул инструменттин негизги өзгөрүүлөрдүн бири алар Улуттук банк тарабынан кайра сатып алуу укугунда сатылат. Кайрадан чыгаруу механизми өлчөгөн куймаларга жогорку даражаларды ликвиддүүлүктү, мисалы накталай чет элдик валюта сыяктуу эле камсыз кылат. Ошондой эле алтын куймаларынын өндүрүү Кыргыз Республикасында баалуу металлдардын рыногун түзүүгө жана алтындын өндүрүү тармагынын потенциалынын өнүктүрүүгө баалуу металлдардын биржасынын өркүндүшүнө өбөлгө түзөт. Мындан сырткары Улуттук банктын алтын куймалары ишенимдүү инвестициялык активдерди кармоочу катары Кыргызстандын коммерциялык банктарын жагымдуулугу жогорулайт. Демек, Кыргызстандын банктык рыногунда инвестициянын тартышылына таасирин тийгизет. Мына ушундай мультипликативдик эффектти орто мөөнөттүү келечек күтүп жатабыз. Жакынкы аралыкта өлчөгөн алтындын куймаларынын чыгаруусунун экономика мааниси нак акча жүргүзүүнүн көлөмүнүн өзгөртүүсүнө алып келет. Келечекте Улуттук банк күмүштөн өлчөнгөн куймаларды чыгаруу мүмкүнчүлүктүү бар экенин билдирет. Өлчөгөн куймаларды чыгаруунун негизги максаты инвестициялык портфелди мыкты диверсификациялоого негиз болгон Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнчө жана өзгөчө класстагы актив сыяктуу алтын жана күмүш активдердин рыногун ачуу. Алтын куймаларды сатып алуу, сатуу баасы күн сайын улуттук валютада аныкталып, Улуттук банктын расмий сайтынын банктык өлчөнгөн куймалар бөлүгүндө жайгаштырылат. Баасы Лондондогу алтын биржасындагы баага карап аныкталат. Бүгүнкү күнгө карата алтын куймаларынын наркына Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов токтолгон. Баа биздин алтын куймаларга күндө өзгөрөт да. Бул жана Лондондогу алтын биржасынын баасы менен сатабыз. Бирок бүгүнкү күнү кандай баа болорун айтып кетсем, 1 граммдык алтын куйму 3792 сом, 2 граммдык 6472 сом, эң чоң алтын куймаласы 100 граммдык. Бул 235220 сом. Бул Улуттук банктын Бишкектеги жана Оштогу офистеринен
сатып алса болот, нак торунда сатып алсаң да болот, карточка боюнча да сатып алсаң болот да. Мисалы биздин жарандар бияктан алтын куюмду сатып алып чет мамлекетке алып кетебиз десе, эч кандай чектөө жок да. Андан тышкары биз айтып кетпедикпи жана ювелирный отраслдарды бул проект жардам берет өнүгүүгө депчи. Бизде эч кандай мындай мыйзам боюнча бизден сатып алып, анан биздин алтындан ювелирный изделие жасоого чектөө жок да. Бирок сатып алып, андан алтын буюмдарды жасаткан мекемелер же индивидуальный предпринимательдер уже налогту башкача төлөшөт да. Бүгүнкү күнү бизден алтын куйманы сатып алып, кайра бизге сатканда эч кандай налогдор жок да. Алтын куймалар аяр мамилени талап кылат. Жогорку сапаттагы металл өтө ийкемдүү келгендиктен ага сырттан таасир этүүгө болбойт. Коргоого алынган кутучаны ачып көрүү металлды жараксыз абалга же наркынын төмөн болушуна алып келет. Демек сырткы таасирлерге дуушар болгон куйма баалуулугун жоготуп металл сыныгы катары каралат. Мына ошондуктан куйманын кутучасын ачып көрүүгө болбой тургандыгын Улуттук банктын нак акчалар менен иш алып баруу башкармалыгынын жетекчиси Шамил Айдаркулов эскертет. Бул куймаларды жасаганда биздин куймалар экени ачык анык белгилүү болуш үчүн сиздер ушул куймаларда Кыргызстандын желегин жана Кыргыз Улуттук банкы деген сөздөрдү таба аласыздар. Ошондой эле бул 100 граммдан тышкары башка номиналдагы куймалар ушул атайы сапталган таңычакта чыгарылган. Бул сапталган таңычак бир эле мезгилде ушул куймалардын сертификаты дагы болуп эсептелинет. Ошондуктан биз силерге, элдерге ушул таңычакты эч качан ачпагыла деп сунуш берет элек. Бул таңычактын ачылбашы кайра эгерде сиз бул куйманы Улуттук банкка кайра өткөрө турган болсоңор, ошол Улуттук банк ошол куйманын баасын тез төлөп берүүгө шарт түзөт. Ал эми 100 граммдагы куйма болсо, бул сертификаты атайын тиркелген жана атайын кутучада. Бул куйманы дагы аябай этияттап карашыңыздарды сунуш кылабыз. Анткени бул куйма дагы кайра Улуттук банкка тапшырылган мезгилде биз анын бүтүндүгүн, чийилбегендигин, тазалыгын кылдаттык менен текшеребиз. Эгерде ушул тазалыгына, бүтүндүгүнө биз күмөн санасак, анда муну экспертизага кабыл алабыз. Ал экспертиза биринчиден акылуу болот, 7%га чейин, убактысыз болсо 10 күнгө чейин убактыңарды жоготуп калышыңыздар мүмкүн. Дагы бир айтып кете турган нерсе, Улуттук банк өзүнүн гана чыгарган куймаларын кайра сатып алат. Башка куймаларды Улуттук банк сатып албайт. Ал эми сатуу болсо, азырынча баштапкы этапта 2 адрес менен жүргүзүлөт. Бул Үмөталиева 101 жана Ошто Курманжандатка 119 деген даректе. Сатуу убактысы эртең мененки саат 9-дан 3-кө чейин. Биз 3-кө чейин атайы уланттык. Эгерде суроо талап жогору болсо, биз бул алтындарды күнү-түнү сатканга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз биздин калкка. Ошондой эле дагы бир жолу ушул алтын куймаларды сатып алган кишилерге бул алтын куймаларга акчага жасагандай эле аябай аяр мамиле жасашыңыздарды мен суранып кетет элем. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов алтын куймалары Кыргызстандын элине ишенимдүү инвестиция катары сунушталып жаткандыгын белгилейт. Адатта доллардын курсундай болуп, алтындын баасында анчалык серпилүү боло бербейт. Биздин Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы бул кыргыз сом. Бардык операциянын баары кыргыз сом түрүндө болуш керек да. Бирок бүгүнкү акыбалды караганда бул эми алтын деген алтында, бирөө буюмду же башка товарларды алтындын баасы менен сатам десе, бу жерге биз жактан чек жок да. Экинчиси аманат катары банктарга салса болобу деп. Бул экинчи этап да. Алтынды мына биринчи жолу сата баштадык, буйруса жакында аманатта салса болот деп ойлойм. Алтын куюшмаларды сатуу деген мындай мировой рынокто мындай жөнөкөй эле нерсе да. Алгас чет мамлекеттик өлкөлөрдө алтын слитоктарды сатат да. Бирок биз эмне кылдык? Биз кичине өзгөрттүк да. Биз кайра сатууну киргиздик да. Мисалы башка өлкөлөрдө сатканы сатат, сбережения катаручу, бирок кайра сатып албайт да. Биз жана полноценный инвестиционный продукт кылалык деп кайра сатуу механизмди да киргизип атабыз да.
Андан тышкары биз жана доллардык депозиттердин санын кичине түшүрөлүк деп, бул экинчи максат. Үчүнчү максат бул эң чоң целибиз элге, Кыргыз элинде өзүнүн акчасын сактаганга реалдык инструмент берүү дегенчи. Алтындын баасы албетте өзгөрүү болот, бирок долларга же башка тышкы валютага караганда мындай чоң колебаниялар болбойт. Ошентип алтын куймалар ишенимдүү финансылык жаңы продукт гана болуп саналбастан баалуу белек катары тартуулоого ыңгайлуу экендигин адистер белгилешүүдө. Урматтуу радио көрөрмандар, ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар.